Арыбаңыздар ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин маек төрүбүздүн коногу элибиздин белгилүү таланттуу уулу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Болот Токтобаев агайыбыз. Кош келипсиз агай. Ушак болсун. Алдыда бир көрүүчүлөргө, сиздин күйөрмандарыңызга бир жакшы бир маек тартуулайбыз деген ойдобуз. Анан алгачкы эле суроом, айыл чарбага тапшырам деп турган жигит кантип бул маданиятка келип калды эле? Мен Өзгөн районунда Ирису деген совхоз болчу, Ирису айылында, чоң айылында. Өзүм төбүм Каралжада болот. Каралжада төрөлгөнмүн. Мен 1-2 жашымда чакы көчүшкөн экен. Анан жылдар өтүп, анан биз чоңоюп 84-жылы мен 8 классты бүтүп, ал убакта 8 классты бүтүп, 8 көлөмү менен тапшырчубуз техникумдарга. Анан мен сельхоз техникумдун агрономия бөлүмүнө окугум келип, жөн эле кызыгып да, жакшы көрүп. Ошол жака окуйм десем атам макул болду, анан документ тууралап, бүткөнүмдө атам айтып калды, бир жагдайлар болуп, балам биз эл журтубузга көчө турган болуп калдык. Быйыл тапшырбай коет окуга деди. Карагулжага. Каралжа көчө турган болуп калды деди да. Анан макул анда. Анан ал жылы ошентип тапшырбай калдым, анан Каралжага көчүп бардык. Көчүп барып, анан ага чейин эми комуш жерде урдап, мектептерде мугалимдердин кара соңуттарына кошулуп барып жардам берип, мындай катышып жүрчүмүн да. Комузда жакшы ойночумун, күйлөрдү ойночумун мен. Анан ошол аккордеонго жан кызыга баштаган учурумда мен ошо Каралжага көчүп барып калдык. Анан деп туугандар менен таанышып бир абамдын үйүнө барсам, абам баласын дейт. Үйүндө аккордеон туруптур, жаңы немецкий аккордеон, жаңы андай аккордеон көргөн эмесмин да өмүрүмдө. Ой, көрөлү, бул ким, сиздики, сиз ойнойсуз, урдайсызбы десем, ооба ойнойм, урдайм деди. Ойноп бериңизчи анда деди, таанышып чай ичип отуруп да. Анан ойноп калды эле, ошол жерден өзүмдү жоготтум да, аккордеондо ооруп калдым ошентип. Анан ошол жерде мен сиздикинде жашап окусам болобу десем, болот, абаман сурап кел деди, уруксат берсе деди. Биз райондун центринде келип жайгашканбыз биринчи. Ал айылда, ал Лайталада. Анан мен ошо биздин Каралжанын борборунан баштап, район борборунан Лайталага чейин мен өзүм жөө барып атайын, жеримди, эл журтумду көрөйүнчү. Кыдырып, мындай ушу айылга чейин жөө басып, таанышып жерди көрүп. Деп баягы мен ушул жерде төрөлгөн экен, мен ата тегим ушул жерде турбайбы деп жөө Лайталага барып, ошентип агамдын үйүн таап, издеп, сураштырып. Анан ошентип ошол эле күнү ошентип аккордеон дүйнөсүнө кирип. Анан кийин атама келип сурасам, макул балам, эл журтуңа, туугандарыңа ошо сиңишип, атышып ошолорго, сиң ошолорду үйрөн ошолорго. Анан уруксат берди, анан аккордеон үйрөнүп ойной баштадым. Күнү-түнү уктамай жок. Анан мектепке киргенде айтып калдым, мектепке кайра сельхоз работага айдачу, айыл чарба жумуштарына айдачу мектептен. Сен быйыл жаңы келдиң, сен барбай эле алып калам, макул болушат. Деп калды агам, макул дедим, анан алып калды мени. Ошо элдер пакта келчекти, мен уже оонду үйрөнүп, аккордеонду уже оон чыгарып да калдым да, анча. 2 ай болду да, 2 ай пакта жүрүштү эле. Анан мен 2 ай, кайра 2 ай окудум, жаңы жылга чейин. Жаңы жылдан кайра район борборуна атама келе бердим. Район борборуна Телмон деген айылда окудум, бүтүп, 9 класс бүтүп. Анан аккордеон үйрөнүп урдай баштаганда эле коңшулар, достучар, тең туштар, кокуй сен бул аркасынан түшпөсөң болбойт. Жыйыштыр ал сельхоз белкозуңду. Деп анан бар жолу ошентип калышкандан, ошентип анан Ошко келип окуп калдым ошентип музыканияга. 96-жылы Ош филармониясында иштеп атканмын, Абдыкадыров атындагы. Анан ошол жерде анан директорубузга айттым, мен ага, мен ушу окуйшум керек, бул бойдон кызым болбойт. Анан мен уже атым чыгып калган, кичине болду. Ошого бир концерт берейин, сиз жардам бериңиздер, филармония жардам бере аласыз. Албетте жардам бересиз, окусаң эч окуйм деген адам алып тоскон болбойт деп. Разак Сатыбалдиев деген директор болчу. Эч унутпайм ошол кишини. Ошол жылы бир тууган карындашым да буту ооручан болуп, ал да бир эле операция болуш керек эле. Кыскасы экөөнү тең үй бүлө менен көчүп келип, ал кызым, карындашымдын операциясы ийгиликтүү болуп, абдан жакшы ийгиликтүү болду. Окууга да өттүм. Искусство институтуна окууга тапшырдым. Ошентип 96-жылы институт калдым. Аккордеонду ошондо үйрөнгөм. Анан айтып атпайсызбы, 2 ай аккордеон үйрөнүп жүрүп, оон жараттым деп. Ооба, мен аккордеон аябай катуу кызыгып, ушу мен агам
Жок дегенде чай ичип алсаң, акырын кой туруп чай ичип алсаң дейт эле. Жөн чай ичип алсаң, анан кайра ойной бересиң да. Качпайт ушул жерде туруп атат жаныңда. Жок, мен чай ичип атып да ойнойт элем да. Анан бир күн агам да иштен келишет. Иштен келгенде жатышат да, 2 комнаталы. Агам деле жаш үйлөнгөн, 3-4 баласы бар экен, майда-майда. Жаш эле үй экен да. Иштен келишет. Анан кечинде мен ойноп атам да. Алар келчекте эле ойнойм эртеден кечке. Балдар пактада, мен бошмун, менден бөлөк эч ким бош адам жок. Анан алар келгенде да ойноп атам да. Анан түнкү саат 11, 12, 1лерде да энем суранам, жок дегенде кичине уктап алалычы түнкүсүндө. Берки болду анан макул дейм да, бирок ошону да койгум келбей, акырын ойнойм да, узбай, өзүм да укпай, койгум келбейт да. Анан ошол кээ бир аккордеон кызыгып, үйрөнөм деп үйрөнгөн аккордеондордун тарыгын сурасам, мен сыяктуу окуялар көп. Ошол үчүн кээде мага аккордеон үйрөнөм деп келгендерге мен бүгүнкүгө чейин деле айтам, аккордеонду үйрөтүүнүн мен багытын, жолун, бир методикасын мен үйрөтөм, мындай кыласың тиң. Бирок негизи 99% өзүңө. Эгер өтө эле кызыккан адам болсо, ага мугалим деле кереги жок. Анан кайсы бир жылдары Ошто оюнчулардын конкурсу болуп, бирок сиз кечигип келип катышпай калган экенсиз. 1991-жылы Курманжан Датка энебиздин 180-жылдык юбилей. Ал жерде Ырысбай Абдылкадырдан баштап бар болчу. Керимбаев барган, катышкан, Умкан Рысулбеков катышкан, Тагаевди билбейм, алар эмеде болсо керек, жюри жакта болсо керек эле. Түгөлбай Казаков жюри жакта болсо. Ал жерде бүт 180 жылдык Курманжан Датка энебиздин юбилейине карата бүт республикалык оюнчулардын кароо сынагы болгон да. Анан ошол жерде анан бул чоң масштабта болгон республикалык. Анан мен бир иштер менен айылдан келип, кетип атсам, ушул окуяны бир айтып бергим келип жүрөт эле өзүчө. Кетип атсам эле алдыма Баарбашан Турмаев чыгып калды алдыма. Оштун шаарынын Юосток деген шаарчасы бар. Студенттер шаарчасы деп коет. Анан кетип атсам эле алдыма Баарбашан Турмаев чыгып калды. Каяка кетип атасың, каяктан жүрөсүң? Мен айылдан келип ушундай иштер жүрөмсүң. Ал иш өлгөндө бүтөт, басып жүрүп бияка. Деди, колума армары сүдүрөп алып келдим. Жок, иштер өтө зар десем болбойт жок. Иш өлгөндө түгөнөдү, жүр бас. Биякта мындай конкурс болду, ошо катыш. Деп аны алып келип киргизип койду мени. Ошондо шашылып ушул тонтоларын жазганбыз. Ошону жазгандан мен катышып калдым. Анан ошондо залда Түгөлбай Казаков жок экен. Керимбаевдар, көп дагы оюнчулар отуруптур. Бул эми конкурс жүрүп аткан учурда эл жок, жөн эле оюнчулар, угуучулар мындай кээ бир кызыккан. Дагы оюнчулардын баары ушундай отурушуп катышып аткандар. Анан мен ырдап чыктым, чыксам эле жакшы сөздөрүн, пикирлерин айтып калышты. Кече бул Болоттун жерде эле ошол мен сахнада турган жеримен эле мени аял коштоп колдоп кетишти да, анан бул баланы деп Кубаныч Осмонов раматылык туруп, кече ыркесени көрүп калдым эле, эмне деп ктиядин адамдар отурасыңар. Ушул баланын бир ырын бир Талас областынын ыркесесинде бирөө Менон деп бир райондун Менон деп ырдап койду деди. Бул студенткеси менен билет эле ал ошол жерден ушул бала чыгарган. Мына мугалимдер отурат эле, Бостон кылып чыкты раматылык. Бул студентим экөө тең менин студентим эле, ошол болот чыгарган. Мен да кечинде көрдүм деди. Анан ктиядин кишилери туруп эле болду, биз оңдойбуз. Бишкекке чакырабыз болотто. Өзүн ырдатып жаздырып, ал наркыны биз түнү менен которобуз. Түнү менен оңдотобуз тиги деп кыскасы ал окуялардын баары болду. Бар Бишкекке чакырышты, жаздырдым мен. Тиги бала да как раз келип калган экен. Ал келип учураштык. Анан Боке сен илгери чыгып, анан ырдабай койгонуңан жаштыкта деди, эмоция менен ырда берген эле меники деп. Боло бере эчтесеңиз деп. Мойнуңа алган нерсе бул бийиктик да. Аны баягы мазактаган уже пастык болуп калат. Болду, рахмат дос деп койдум ошо. Анан ошентип ошол конкурста ошентип ырдадым мен, ырдагандан баягы зар ишим бар эле да мен. Ошо менен эле кетип калгам. Ал гала концертине катышкан жокмун. Башкасы баары унутуп эле калгам, ал конкурс эмне болгонун деле билбейм. Аны бир 2 күнбү же ошонун эртеси күнү бир Ошто театрдын жанынан өтүп кетип атсам эле,
филармонияга сен чакырып атат, издеп жүрүшөт деди. Бир значогуң бар экен деп. Значокто жазып коюшкан экен. Анан мен значок экен деп барсам, кородон эле бирөө көрүп калды. Мына как раз эмнеде жюрилер бар ушул жерде. Талкуулашып атышат. Анан эшикке чыгып калышат Түгөлбай Казаков, Кубан Жосмонов, 4 5 6. Как раз мына баягы биз кеп кылып аткан бала ушул. Анан угалчы дешти, анан көчө сыртта эле эшикте. Акырын алып чыгып беришти, анан ырдап бердим мен. Коштошуну күттүм сени деп. Сен анан Түгөлбай Казаков отлично песня, мына деп эле. Анан сүйлөштүрдүм. Анан кирип кетишкен, анан кирип анан мен бир ушуну көп жерде айтып жүрөм. Анан ушундай бир камерага ушу элге да бир айтып койгум келип, мындай ушу менин милдетим деп Түгөлбай Казаковдун бийиктигине, ошо чыгармачылыктагы таза оюна бир тазим кылып айтып койсом деп жүрөм да. Ошондо ошо бир Түгөлбай Казаков талашыптыр да. Ушуга биринчиликти бере берели, ушу гран-присинби, ушу биринчисин ушуга бере берели. Мына татыктуу обон экен, сөзү да акындык экен, жакшы акын экен, сөзү жакшы экен. Мындай бир жакшы обон экен. Сен болбой коюштур, бул гала концертке катышкан жок. Элге эмне деп жооп берер? Элге жооп берсеңер мына ырынды уктуруп коесуңар. Биз тартип издеп келдикпи же талант издеп келдикпи деген экен да. Ошол сөздөрдү мага азыркыга чейин айтышат ошол жердегилер. Анан ошондон бери мен Түгөлбай Казаковду. Андан кийин да биз көп жакшы мамиледе болдук. Түгөлбай менен ар дайым мен ал кишини тааныш электен баштап эле мен ал кишини мындай кандайдыр үлгү катары көрөм да, мындай сүйлөгөн сөздөрү, баскан турганы. Ал эми адам өзү идеал болбойт дейт, бирок көп жакшы жактары көп да, үйрөнө турган, ошону ала турган жактары көп Түгөлбай Казаковдун. Анан агайдын дагы бир ошол жердеги сөздөрүнүн бирөөсү өөлө жакшы сөздөрдү айтат да. Мисалдарды айтып, бир өткөн кеткен жөнүндө айтып отуруп, бир минтип калды. Бир окуя жөнүндө. Бир агам бар эле дейт, агаларыбыз бар эле дейт. Ошол киши ушинтип айткан дейт. Мен жаңылышып элейдим да. Мага тиешелүү кылып айтып атат да, мындай. Ушундай учурда ушундай болду, тигине болду деген эмес, дебей эле башка сөздү айтып отуруп түшүндүрүп атат да. Бир агаларым бар эле дейт. Ошол бирөө минтип айткан эле деп айтат. Ошол кишинин дагы бир улуулугу дейт мына. Бирөөнүн сөзүн меники деп айтпайт эле дейт. Мына көрдүңбү? Жанагы кишинин агасынын дагы туура касиетин алган да ал киши Түгөлбай Казаков. Биз ошол Түгөлбай ошондо эле абдан ыраазы болгом да. Ошону айтты да. Ошол киши минтип айткан экен да. Адамдын ар дайым тегерегинин айланасында от күйүп жүрөт экен дейт. Бирок өзү тийишпесе жүрө берет дейт, өмүр бою жана күйбөй дейт. Бирок өзү минтип тийишип алат экен да. Ошол жерде лап деп күйүп калат дейт. Сонунан Рыспай Абдыкадыров менен таанышууңуз. Ал сиздин ага чейин 88-жылы 3-жылы окуп элем. Бир эмеде суббота күндөрү биз айылга барабыз да. Айылга барып калсам эле эме жайдын күнү экен же жаздын күнү мен оштон баргам. Значит, жаз окшойт да, каникул чайлык нерселер экен. Барсак мүмкүн күздүр. Күздө деле андай эле суук болбойт да. Кыскасы жылуу мезгил да. Барып калсам ошто айылга. Эме автобустан түшсөм эле афишага илинип туруп кадырып, ушундай эмгек сиңирген артист деген. Эмгек сиңирген артист деп алат деп жүрүштү эле алыптыр да. Кой бул концертке барбасам болбойт. Деп анан үйгө түз эле келип, тааныш эле келем ага чейин бир дагы. Бир алыстан көрчүмүн, концерттерден көрүп калчу элем мындай барып атайын. Мен анан үйгө бардым, Раматыл атам тирүү эле, анан ата Рыспай Абдыкадыров келиптир биздин клубга. Барып келейин десем. Мейли балам бар таныш. Бирок таанышар экенсиң мен. Бирок кой барсаң бар, мейли барып келип. Эме Израиль Наманбаев Бостон клуб чөө коюп жүрүптүр да, аларда жазылган. Анан мен агайым да бар экен, Бостон клуб деген, мен бизде иштейт эле да, биздин мугалим эле. Барсам эл батпайт, башталып эле концерт, эл аябай көп да, боозунда кырылышып атат. Эртеп сыгылып кирсем, эшикте Бостон клуб тостуруптур. Анан агай мен келдим басып жүр, акең менен тааныштырам. Деп ошол жерде биз жерде бирөө тапшырды, ошо сак клуб окшойт. Ошого такшырды, сен карай бер, мен мына агасы менен тааныштырып чыгайын. Мен жетелеп алып кирди.
киргенде эле Серадин аке бир жак тарапты карап туруптур. Рысбай аке бир жак тарапта, бир бурчта. Давлет жеңе бир жакта. Кандайдыр болуп маанайлары жок экен. Кийин ойлосом, Рысбай акенин характери ар түрдүү болгон дейт. Анан эле кирип эле, ассаламу алейкум аке деп бар бир калып калышты бизде. Мына мен окуучум болот деди. Жакшы оңдор чыгарып баштады. Бир угуп сиздин сыныңыздан өтүп коеюн деп кирди. Дедилер, ошо маанай насыресі жок экен да. Маанай жок экен да. Мамат деди. Мамат Ибраим Бостонкулов да Мамат деди. Сага жагабы деди. Мага жагат да, ошо жинап келипсиз. Анда мага деле жагат, турбай эле койчу деди. Алар ушундай шагымсынды. Ушундай шагымсыз жаган болду. Ана бир малдары токтоп турган. Жок болбойт деди Рысбай аке. Башкасы болсо да мейли, буну укпасаңыз болбойт, угуңуз деди. Буну укпасаңыз болбойт, болбой калат буну укпасаңыз, угуңуз дагы. Дедилер ана, ал аккордеон деди. Баягы аккордеон алдым, чоң аккордеон экен, алып анан ошо коштошуңуз деп бердим. Жаңы эле чыгарган. Чыгарганы 1 жылдай болуп калса керек эле. Анан чыгарып ырдап бүткөндө эле деп чукап келип кучактап өпкүлөп, жашып да бирди. Давлет жеңген араттан келип кучактап өпкүлөп, "Ай Азамат балам тигиндей мындай. Мына обончу деген, обончу жаралган турбай дагы бир иним" деп. Чыныгы обончу деген баа берген экен ошондо. Сөз катары кошуп койду да. Чыныгы обончу. Дебем бул чоң деле сөз болбосо керек экен. Эмоция менен мактап деле кошуп койсо керек анан. Мына чыныгы обончу, мына настоящий обончу деп да кое берген. Көп сөздөр сүйлөгөн мактап мен. Болду, бүгүн сен кетпейсиң. Мен качан ушу концерттин бүтүп, анан коноктор кайыр жерге канча конок болсо, ошону бар мен менен барасың, эң аягында таштап кетем сени. Деп болду, ошентип анан мени кетирбей жанымда алып жүрдү да. Анан концерттен кийин анан башкарманын чайы бар эле, жаныбызда эле мейманкана. А жерде анан 20-30 киши бир эмеде меймандан отуруп Рысбай аке Давлет жеген төрдө. Мен бир абам да бар экен, атам эмилери. Анан алда отуруптур, анан бир малда баягы чай ичип сүйлөп отуруп, дагы мени айтып мактанар дагы эт келди да эт. Өзү устуканан осуйт, ошо мен балама бергилечи шуну. Деп мен эң этек жакта отургам. Анан бар күлгү болуп мага беришип, "О, сен Рысбайдын батасын алдың, сен буюрса тиңдей." Деп аны баягы жерде мен абам отурганда. Абам көрсө экөө классташ экен Рысбай экөө. Токтогул деген мектепте чогуу окушкан экен илгери. Болду Рысбай, бүгүн через мен үйүмө кетмейинче тирүү кетирбейм сени. Деп эле ошол жерден эле сүйлөп, классташ достор да. Анан ошол жерден чыкканы анан ошол абамкана барып, ошол жерде түн бир окумага чейин отурушуп, анан абам сүйүнүп, "Байкуш, мени көбүн сен жакшы көрүп, батаң бердиң" деп. Анан ошо түн жокумда анан кыйла болуп калышты. Кыйла болуп калган кетип атып анан мен жанымда автоколуп менен барышкан. Анан мени жолдон таштап өтүп анан кетишти. Абдыкадыровдун ырларын ырдагандан коркчу элем деп бир айтканыңыз бар. Биз атам кой бакчы, койдон чыгып, апам 5-класста өлгөн. Бир 6-класстарымда атам койдон чыгып, анан кырманга кароол болуп калган. Кароолду түнү барып биз кайтарып жатабыз атам бардын кээде. Жайдын күнү аябай сонун мезгил анан ырдайбыз да жаңыртып. Аспабы жок эле. Бир ошентип жатсам, бир тон агам бар эле, ошол кыңылдап ырдап атат да, жолгарын билгенде. Башкача бир дүйнө, башкача эле ыр болду да магачы. Бирок ошону үйрөнөйүн, ушуну дагы ырдаңызчы дебедим. Негедир ушуларды жоготуп жүрбесем экен, бирок буга кол тийгизген азыр болбойт дегендей түшүнүк келди магачы. Ушунчалык тереңдиги, улуулугу билинди да, бирок балалык сезим менен, буга кийин кайрылат экен дедим. Карачы ошо балалыгымда ошентип айтып атам мен. Буга азыр кайрылганга кажети жок окшойт. Буга кийин келип убагында кайрылам дегем да. Ал көрсө ошо Рысбай Абдыкадыровдун жолдарын билбеген деген Рысбай Абдыкадыровдун ырлары экен да. Ошондо балалык таза тунук сезим менен мен азыр ырдай албайм, бул оор, буну жеткизиш кыйын, бул өтө бийик, терең ыр экен деген түшүнүк келиптир да мага көрсө. Коштошууну жаратканда сиз канча жашта элеңиз? Коштошууну жаратканда мен педучилищеде окуйм, ошто музыкалык бөлүмүндө. Ооба, 86-87 жайында биз каникулга Ошто бир өзбектердикинде квартирада турабыз биз. Төртөөбүз, достор, чогулгандар. Анан ал жерден
кийимдерибиз, баягы жүктөрүбүз да бар да, төшөктөрүбүз бар. Ошол жакка мен чөп чабып отуруп атама сурадым, ошо ошкоп биленчи дедим. Ушунчалык көргүм келип атат да. Сен башыңан өткөнбү ушундай? Өтөт да. Өткөн. Ушунчалык көргүм келип, ушунчалык көргүм келип атат, ушунчалык. Кыйлага чейин талаш тартышты да көзүнөн. Она ойлонуп турган, негедир эч катуу мындай урушуп барбайсың, эмне бар азыр чөп чабып атсак дебейди дагы. Негедир барсаң барып кел балам, бирок аман сен кел кайра. Эмне барат экенсиң сен түшүнбөдүм. Айта албайсыз. Айта албайсың да. Анан макул деп сүйүн, эртеси эрте эле чыгып кел Ошко келип жаттым, бир күн жатасың. Тигилердин районуна эрте 6:50 кетет. Автобус бир эле жол каттайт бир күндө. Анан ал жаканан кийин автобуска эртелеп чыгып алдым, кеттим, бардым. Бардым дагы анан район борборуна барып, алардын айылына кечки автобусуна чыгып алып бардым. Кыскасы бир досум бар болчу ал жерге, илгери бир барып көрүп калгам. Мүмкүн атайын көрүп калгандырмын. Анан ошо достун үйүнө барсам, жок экен ал да, Кашаев баркын айгаятыр. Анан үстүгө тоого чыгып кеттим. Тоого чыгып кетип анан кечки чек. Кечки автобус менен бардым баса. Кечки автобустун барсаң күндүзү болбойт да. Эми күзүн кеч жеттик айылына. Анан эле бир маалда көгөм кирип калган, мен о адырга чыгып кеткенмин. Анан элдер кечкирип калды, караң кирейин деп үрүл баягы көгүм. Малдарын айдап түшүп атышат адамдар. Бир маалда бир арчанын түбүндө отурдум да, анан бар жол эл тынчыгандайына түшүп бардым үйгө. Түшүп барып анан бир маалда ышкырдым, бир ыры бар эле жаңы чыккан. Ошону ышкырсам эле менден башкалар эч ким билбейт, сразу чыкты, мен билген, мен келгенин билип. Чыкты дагы, чыгып туруп азыр деди, мына 2 үй наракта, 3-үчүнчү үйдө мен бир тон чоң агам, ошонун үйүндө болом, жеңем төрөп больницада деди. Агаларым чөп чагып келишет, ошол жерде жатышат. Ошолордун чөбүн ашар кылып атышат. Анан барып тамак аш берип коюп,ийнелеримди, бөбөктөрүмдү жаткызып коюп, анан чыгамыз. Макулдана күтүп отурам кашатта. Анан бир маалда кыскасы агалар келди, кирип, анан очокко чыгып, от жагып башталды тиричилик. Анан бир маалда бар жол бүттү, тамак ашын да берип бүттү, ошо свет өчтү, жатты, уктады, азыр эми. Анан чыгат жок, күтүп отурам. Анан жайдын күнү түн кыска да. Эч чыкпайт. Анан майда ташын уруп коем айнеме. Чоң ташын урсам корком. Сынып кетип да биресе. Ал угулбайт деле. Кыскасы жайдын күнү иш менен жүрүп, анан уктап калышыптыр баарычы. Анан түшүндүм да. Анан бир маалда мына карасам, үрүл таң атып кетип да. Үрүл таң сүрүлө баштады. Койдон эми кетпесем болбойт деп. Кече дагы ойлонуп атам да. Эми ушул жаштык менен бирөө сурап, эмнеге келдиң, эмне жүрөсүң, каяктан келдиң десем, эмне дейм мен ал малдан түшпөй айтканда. Ошол деле ойго келбептир да, эсимдин арыл башка жакта да. Анан эми жолугушууда эстиң бар деши. Анан бир маалда кой эми дедим, эми кетпесем болбойт. Тошту сурасам эмне деп жооп берем. Дем ошол үрүл таң сүрүлүп аткандан анан ылдыйга түшүп, кыйла жөө басасың тиги автобус каттаган жолгочу. Кыйла барып, берги да бир айыл басып өтүп анан барып, анан кийин тети Сары Чилек бир пазик автобус келди. Ошо чыгып район борборуна келди. Автобус түштө чыгат бияктан. Оштон 6:50 болчу. Район борборуна келип түшкө чейин эмне кылып жүрөм, анан китеп магазин кирем. Китеп магазин кирип, акындарды иликтеп атам дейм. Болду, 10 чыгарам келди. Аяк катуу капа болуп кетип атам да. Китептерди издеп, бир китеп алдым, жаштардын 5-6 жаш акындардын китеби чыгыпты да ошол. Барактап барат отурса бир коштошу деген текст турупту бар. Ана биринчи куплет ушундай да, ошо биринчи куплет эле жагып бүттү деген мына карап. Мен үчүн эле жазылып калган өлтүнө. Сүйүү оту жанбай калды, балким анда жок күнөөсү. Махабаттай арман барбы, эске салып өкүнөрбүз. Үрүл таңда жаз гүлүнөн үмүтүмдөй үзүп келем. Сен узаттың жакшы үйүңөн кирпиктери түштүмө. Кара, жаптым, китепти алдым. Түштү, күттүм, автобус келди, чыктым, келдим мен. Оштон ошол жерде бир жума жүрдүм, Ошто ошо ырды иштеп,
бир жумада жүргөндөн кийин уже анча-мынча балдар келе баштады. Кийим кечек кылып уже окка келдик депчи. Ал мен кайра айылга жөнөдүм дедим. Кайра айылга кетем эмес. Силер башты кишиңерди бүтүрүп кудай окко кире бергиле. Жана ошону чыгарып алгандан кийин мен үйгө бардым. Үйгө барсам атам мени көрүп баягы сүйүнгөндөн эле шалдайып отуруп калды. Ал убакта телефон жок. Не болду деген кабатыр болуп атты. Ух, сталак, аман сен келдиң, иши кылып болду. Деп эле отуруп калган. Мен деп айтышын деле билбейм. Ата дедим. Бир оғын чыгарып келдим дедим. Эгер жакса мен эмне барып келдиң деп мындай урушпай эле коюңуз. Жакпаса мени урушуңуз. Мен айтып берем сизге дедим. Мына мен жөн жүргөн жокмун, оғын чыгарып келдим. Болупту ырдачы деди. Анан мен арткомдо кирилдайм дедим. Сиз биякта отуруңуз. Сүй жөнүндө экен ырдагым келбей атат да, атама уял отом да, жаш баламын да. Анан бир маалда макул деди, анан нарыктан бир жаман аккордеон бар эле. Ошону алып алып анан ырдап бердим. Мурда башым эле атам бүтүп чуркап эле талтаңдан кирип барып кучаттап өпкүлөп калдым. Я атасына чөптүн атасын көр, өзүм эле чабам. Эгер ушундай болчу болсоң, чыгармачылыкты иштей бер балам деп. Ол ошентип анан çöpten de kutulgamın, işten de kutulgamın şimdi bir 3-4 gün turuna sağlık gittim, hoş geldim. Жанбай қалды балким анда жоқ күнөбүз махабаттай армандарды еске салып тыңдаңда жаз гүлүнөн үмүтүмдөй үзүп келем сен узаттың жаш Benim düşüptün Sen uzattın jakşıyımın Kirpiklerim düşüptün Hoş bol baktım turuna boyum Kaydı uçtan kanatlaşım Koştoşurdu bir karayım Gözde kalıp çoluk yaşım Bizdi koşul joldoralı Sal joldordoy ayrılabız Ömürde çok koldan alır Jakşı gündü kayrıp alır Жақшы күнді қайырып алып Жанбай қалды балким анда жоқ күнөбүз махабаттай армандарды еске салып өкүнөрбүз бизди сүйүп болбой калды жолугудан кайтам жалгыз өткөндөрдө чок айтылбайды Күнөбүздү
Суан агай, баракелде. Бар болуңуз. Оондорду жараттыңыз, жаратып баштадыңыз. Андан кийин алгачкы концерт берүү пландарыңыз, кыялдарыңыз кантип жаралып, же көп оондор жаратып алып деле жүрө бердиңизби, берүүгө чам чыгынбай? Мен 92 жылы биринчи концертимде 92 жылы атам раматылык тирүү эле 93 өлдү атам. Ошого да бир чет сүйүнөм. 92 жыл концерт берип, анан атам чакырып келген. Биринчи концертим ата сүйлөп бериңиз деп. Анан чыгып, ошол окуя жакшы эсимен кетпейт да, мен атамдын. Негизи эле атам ошол мен оон чыгарып баштаганымда эле минтип айткан. Мен ага чейин атама бир-эки жолу оондуп турганмын да. Оон чыгарым деп. Ал ошону атам минтип айтчу. Атам өзү комуз четкен, ырдаган, күйлөр четкен, дастандар ырдаган ушундай киши болгон экен. Биз эми угуп калдык мен, бирок атам жашында укмуш жакшы ырдаган экен да, укмуш. Анан ошону атам минтип айтчу. Атам өзү да чыгармачылыктын ичинде оондору бар эле. Атам минтип айткан ушунда. Оон чыгарып баштапсың балам, бирок сени унутпа бир нерсени. Сөздү акындардан танда дечи да. Атам ошондой эле көрсө ички дүйнөсү мындай интеллекти бар киши бар экен да. Интеллект десе эле биз сөз жогорку окуу жайын бүткөн, же 5-6 диплом бар адам нерсе эткенбиз, андай туура эмес экен да. Ички маданияттын бийиктиги экен да алчы. Ички түшүнүктүн. Жакшы сөз бар го, адамгерчиликтен түшүнүк бийик турат деген. Ошол түшүнүк, ошол ички маданияттын мындай бийиктиги да, мындай көрөнгөнүн көптүгү, көрөнгөнүн жакшысы да. Атам ошол сөздү айтып атпайбы, болсо атам өмүр бою кой багып, мал багып жүргөн киши, колхоз совхоздо. Ушинтип айтканда, болуп турат деген. Эми бирок баары ошондо деле мен тексттер өтө жакшы тандадым деп айта албайм. Жаш элемде мен албакта. Бирок аракет кылчумун да. Аракет кылып, маани берип, окуп түшүнүшкө аракет кылчумун. Анан ошол атамдан чакырып, анан келди, концертим болуп атат, анан бир маалда кайсы бир номерден кийин атам чыгып сүйлөп, алгачкы номерден кийин эле экен атам чыгып биринчи сөздү сүйлөп беришиңиз керек ата, сүйлөйсүз десем, боптур балам деди анан. Эмне деп сүйлөр экен деп өзүмчө ичимен кыжат болуп анда атам эми баба сахнага чыгып кандай болот экен эми деп кыжат болосуң да, уят болбосо экен депчи. Наоборот, мен ойлогон биякта калбады, укмуш сону сүйлөп койду. Кыска нуска алып. Ошол сөздөрдүн бир-экөөсү мына. Мен эл жутуп биринчи сиздерге таазим кылам мен. Мен ушул улууну колдоп, коштоп атканыңыздарды. Эл болбосо эч нерсе болбойт. Эл сиздерге рахмат, сиздерге таазим кылам. Дегенде, ушунчалык ыраазы болгонмун атама. Атам да жаткан экен да деген ошондочу. Өзү да чемеле ыр жаза коет эле, бирок бир кызык жери атам өзүнүн сөздөрүн ыр жазбайт, эми он жазбайт эле. Ошол эки оону калып калды менде. Бизге ошону ырдап берчү да. Дагы оондор бар беле, бизге ырдап берген эки оону мен жаттап калып. Анан ошол биз экөөнү тең эле бир куплеттен ырдайт эле. Ошону балам сөзү кимдики экенин билбейм, унутуп калдым. Же мидиндики беле, ушу эстей албай жүрөм. Издеп тапсаң табарыңды, таппасаң ушу башка жакшы акындардан салып ал балам. Жакшы акындардан изде деп. Анан кийин бир оонун бактысына немен бактысына туура келген экен. Салмагани деп коет го. Бектуржаганикине туш келип калды, бир ыры. Сөзү ырыда элдик маанайда жазылган экен. Ошол бир ыры Жоломатовдун берсе деген сүйгөндөгү ыру же күйгөндөгү ыру деген ушундай ырды ал келип, ал да элдик маанайда жазылды. Ошол оонго төп келип ошол экөөнү салып койгон. Анын бирөөсүн Кенже Кубатов ырдап запись кылып калган экен, фондда жүрөт. Аларды дагы иштеп ырдап, дагы мындай элге алып чыксак жакшы оондор. Биз анча Өмүрзак Кайыпов көз ырдап коюп жүрөбүз. Анан оондоруңуз дээрлик жашап жазгансыз да өзүңүз баштан өткөрүп дегендей канча пайыз ошол оондорду өзүңүз барсыз? Дээрлик бир армандуу сүйүүнү жоктойт оондоруңуз. Бул бала кезинен калыптанса керек болчу. Бала кезимде мен ушу эс тартканымда эле апам больницада жатчу да.
Апабыз бир айда бир көрсөк көрөт элек, көрөсөк жок. Анан ушу апага болгон сагыныч, кусалык, анан биз мектептен кетканда болот, апаң келиптир дейт эле, өзүнчө чоң бизге неме эле да мындай майрам. Ошо мектептен кайсы жерин укканбасаң, ошо үйгө чейин бир токтобой чуркап келчү. Анан ошол апам көрсө, ошо онкологиялык оорумен ооруган экен, 5 жыл ооруган. Ошондо убактылуу кармай турган дары-дармектери болгон окшойт да, мындай лечение кылып, ушинтип, ошондо 5 жыл ровно атам. Атамдын акырында эшикте итибиз эле калган, мындайча айтканда. Малда иштеген адам мал келип калганда атам. Ар барганда бирден кой алып барчу экен. Биз эсибизде бар, мына бала кезибизден чамча апага кетип атам деп бир кой алып кетипчү. Атам барганда халат жаап, райыс келди деп тосуп алыш экен врачтар. Куруп барбай атпайбыз. Эми ошол убактарда эми атамды эле үмүтүнөн алып барат да ошен. Апам ушундай болуп чоңойгонбуз биз. Сагынуу, бир кусалык. Ар дайым жүрөт эле да бу жерде. Ал апабыз жок болсо, мектепке деле ушинтип барып, ушинтип келгенбиз. Качан келер экен? Акыры бир күн анча апам алып келип калат эле да ошентип атам. Келип басып келет эле апам. Бир күн ошентип дагы бир мен эсимде бар, 1-класстарымда апам больницада жаткан бар. Жайлоодобуз биз. Жайлоого жаңы көчүп барганыбызда бир малда баягы кой малды айдап барып, анан чатырды тез кечкирип барайдат деп эсимде бар да, бала чатыр тез чөп тоорого коюп чаап, чатыр диги мынан очок жасай коюн эртең караң кезде тамак жасай кой деп очок жасап аткан атам бир малда. Дагы бир нерсесин кылып аткан үчүн атканбыз. Биз кирип чыгып жүрөбүз бала кезибиз. Бир малда уже караң келди, апам кирип чыгып окат кылып аткан. Бир малда эле чатырдан чыгып эле апам чалкасына түшкөн эсимде да. Кыйкырып. Атам чуркап, не болду деп эле сүйлөй албай эле мынтип калды апам. Анан ушул элестип калат эсимде ушулар. Анан атам кыйкырып, эч нерсе жок, эмнеден коркосуң? Мына чөп, бул чалкан экен деп очоктун багы отунда күйүп атканда чалкандар орулбай калган экен очоктун башында. Ошондон корком деп ойлойбуз да. Кийин чыгып көзүмө очоктун башында бирөө көрүндү деген сөзү бар да апамчы. Ошол апам ошо эмчегенен чочуп анан ошо онкологиялык оору болуп, ошо 5 жыл ошентип анан ошондой болду. Эми элестет 1-классында менен 5-класстын ортосунда 5 жыл. Анан 5-класска келем мен, апамды ошо айна эле көрөбүз да биз. А кээ учурда ар айна көрбөйсүң, 2-3 айлап жок келбейт эле. Больницада. Ошол кийин ошол больницасына барып келдим. Анан ошол Ошто онкологиялык больницада анан 5-классымда окусам бир күн эле эме түнү сигнал басылып калды эшикке. Чуркап чыктык, апам келди деп. Биз 12-1 айтып атканбыз анан сүйүнүп машиненин дуулап эшикке чыгып чуркап чыксак эле, баягы скорыйдын машинеси менен апамды көтөрүп түшүп атышпайбы, неме мененчи. Көтөрүп түшкөндө мен ошондо 5-класста балалык сезим атамды апамды салып турсам да мен жиним келип атпайбы. Эмнеге көтөрүп келдиңер? Эмнеге жакшыртпай келдиңер деп. Көрдүңбү? Ал ойлойм мен ушу балалык кезимден башталса керек бул. Маселен мен бул мындай жашоо турмуштун айынан болот экени көп нерсе. Эми бирок бунун баары ошо менин бирөө айттылар депчи. Мына каркырамда деле муң бар депчи. Гүл мүчөсү келишкен. А мен шаңдырдагам бирок муң бар деп. Эми ошону мындай түшүнсө болот да. Муң деп эмес, мындай деген жакшы сөз бар. Кээ бир оондордо мелодия жок деп коет. Мелодия бар, просто мелодиясы бар да. Оондордун мелодиясы жок оондор бар. Өзөгү жок оондор бар да. Ал күч менен жасалма чыгып калган оондор. Коозу кыла берет, бирок мелодия жок. Ал эми мелодия болуп, оондорумда ошондой күч касиетке ээ болуп калганы менин турмушумдун ушунчалык оор болгондугунан эмес. Бул биринчиден мен атам жанагындай ырчы комузчу чорчу болот. Апамды туш жакшырдаган экен. Өтө укмуш жакшырдаган дейт апам дейт. Мен курсактагы кезинен уже мен музыкант боло баштагам да. Түйүлүктөн башталат. Мен садикте да иштедим, мектепте да иштедим. Мына Арабияда да 05 иштеп жүрдүм. Азыр да иштеп турам азыр отпуска.
Анан мына балдарга азыркы мынау башка бир агымга кетип атышпайбы жаштар? Булардын баары жогу ошол агымдардан, сырткы чөйрөдөн мен эми өзүм токтолсом ошондой чоңойгом мен. Анан эле мисалы үчүн күттүм сени, мисалы үчүн кайгылуу да, күттүм сени сөзүн айтып берем. Кимдин колун кармадың, эмнени жалыр, эмнени жалдагың. Анан ал сөздүн Муса Жаңгазиевдики экен сөзү. Ошол күттүм сени биринчи чыгаргам, кийин коштону чыгаргам. 1 жыл мурун 86-жылы күттүм сени чыгарсам керек. Анан күттүм сенде бир тоон агам, ошо баягы агам жанагы. Ошол жолдор ырдаган. Ошол агам бир күн мага бир текст берип калды, айрык эле барак экен. Мына сөз мага жакты, карап көрчү бир деп. Макул деп аны алып, бисер окуnan чалапалап окулуу үчүндүк салып койгом, жынсын аркасына салып койгом. Анан бир күн ушу майдын этеги болчу. Ошо майдын этеги болчу. Бир күн жатаканага биз калып калдык дагы, суббота күндөрү студенттер азайып жатаканага толтурда калып калдык дагы. Бир эки дос менен. Анан уже ал убакта деле түн кыскарып, күн узарып калган мезгил. Анан сүйлөшүп антип ойноп чойноп отуруп жаш балдарыбыздан да. Бир малда дагы таң атып барайт. Анан эле кой болот, сен балконго чыгып тур, мен комнатаны чиштирип коеюнчу, уят. Азыр колоңушу кыздар кирсе, эмне мынча балда кылдыңар дейт. Деп деди, макул деп балконго чыктым. Чыксам эшик жап-жашыл. Ошол Оштун студенттер шаарчасы ак буран жеги аяк район жашыл, жап-жашыл аяк кооз эле да. Абдан кооз көрүнүп турат десең, эмнегедир ушунча бир эргип келип кетти, ана баягы эстеп калып, текстти алсам эле, күттүм сени күн баткандан, таң сүрүлүп атканча, жаратылыш. Анан сүйүү. Анан баягы атам койчу болуп жүргөндө биз майдын этегинде чыдамсыздык менен мектеп бүтүп тайнебиздикинде калат элек дагы. Мектеп жабылар менен жайлоо апабызга барчубуз да жайлоогочу. Ошол эсиме түшү, ошол жайлоону элестетти. Жылкычылар бар көрдүңүз, таң сүрүлүп атканча жылкычылар үйүнгө жүзөй басканча деген жерлер бар. Ошол жаратылыш, менин балалык кезим. Анан биздин сарай бар эле, айылдан сыртыракта турат да сарай. Узун сарай далчы чоң. Анан сарайдын жанында атайын өкмөт курган үй бар, чабандар үчүн. Ошол үйдө күттүм сени окуганда ошол картина тартылып атат да мага. Ошол үйдө өзүм эч нерсе жок, бар жайлоодо. Өзүм эле калып турмун да, анан сырткы пероновский свет бар сырт жакта. Анан эшиктен чыккандан кийин лестницада отурам мен. Ошол картина тартылды да мага. Ошол тартылды эле күттүм сени деп жылдыздар аябы жырайып турат. Ошо айла жылдыздар көрүнөт да даана чоң-чоң болуп. Ошону окуп атып, ооба кетип атат ужечи. Анан ошол жерден кирип алакан асым турунан ырдап, ойноп чыгара баштадым. Мүмкүн саат 5-тер эле же 6-тер эле. Мен 10-11ге чейин ырдадым да, чыгарып бүттүм. Башында акырын кыйкылдап издейсиң да, издеп ошентип атканда, ал ошо добуштарды таапчы. Таап ордордон коюп атканда, кошуна кыздарым, чогулган группалаштар, кошуна комнаталар жатат да, таң атпай болот, жинге тийип кап дешип ушундай нервистетишиптир да. Анан мен чыгарып бүтүп, 1-2 саат чыгарып бүттүм. 10-11ден 1 саат тыңбай ырдадым да өзүмө жагып. Ырдасам анан бир малда кирип кутуктай башташты. Болот, сондон чыгардым кутуктай дешчи. Мынакей. Ошол үчүн мен ушул өзүмдүн практикамдан алып мынтип айтам да. Оон чыгарууда эле сөзсүз түрдө сен бир ошол окуяга кабылып чымалчыланып калбайсыңбы? Оон чыгаруу деген бир акылман айтыптыр, изденүү бул деп. Мен айтар элем, бул ошо биринчи жараткандын берген талант, экинчиден сен ошол учурда туура пайдаланып калган кайрактар. Мен бир бул жөнүндө далил катары бир бери Алатоо Таңшыйтов беле бир деген бар эле. Анан мени да чакырып калышты, мен катышып калдым, Түгел Байкени чакырдым, Кубанч Осмоновду чакырдым, бош-бошторун чакырдым, анан акындардан чакырып койдум, анан Маркабай Аматовду чакырдым, 4 болду ошо, 4-5 болду ошо анан. Да бир экөөнү чакырдым. Тынчтык Нурманбетов анан. Кыскасы бүттү, мен жөнүндө бери бүттү, анан ошо теледенин буфетине бир кыймна чай ичиңиздер деп чакырып, бир кыймна чай анан ичип отуруп,
сөздөн сөз чыгып Түйгүлбай Казак, баягы Маркабай эке эми өздөрүнүн тең туштарына сүйлөп отурат да сөздөн сөз отуруп. Көрсө, о үстү жактан экен да Түйгүлбай Казак. Мына Түйгүлбай Казактын сөзү да. Биз өзүбүз түзүп, өзүбүз чыгарып атабыз дебеш керек. Ал сенин тагдырыңа жазылган, тагдыр жөнүндө айтканы бар Түйгүлбай Казактын. Тагдыр деген ошо жаратылыштын мыйзамы да. А жаратылыш деген ошо жаратканда. Ошо жараткандын эле мыйзамынан келет экен бул кайрыктар. Ал таасир, ал чөйрө. Чөйрө кантип калыптанат? Ошо энедин түйүлүгүнөн жаткандан баштап калыптанат. Анан кийинки сен төлөгөндөн кийинки чөйрө. Ошо азыр деле жакшы балдар, жакшы чөйрө, жакшы чыгармачылар тарбияласа болот. Ошо садиктен баштап. Анан сиздер деген эки доордун алмашкан учурундагы оончулар болуп калдыңыздар да. Бир кыйын учурга туш келген. Ошол учурда жалгыз эле бир чыгармачылык менен эле жан багуу бир кыйынга турат болуш керек эле. Эми албетте ошол бул илгертен көп акылмандар сөз бар экен, ар дайым коом алмашканда көптөгөн таланттар жок болуп кетүүгө чейин барат экен да. Бул тарыхта бар экен да мындай. Ошол биз да эми чыгып аткан мезгилде коом алмашкандагы биз чын айтканда ал бир бир мода үчүн айткан жерим жок. Өтө кыйын болгон. Өтө кыйын болгон. Ал оосунда ойногон келбейт ал убакта. Бирок өзүң баягы рызкыны жараткан берет деп ошол күндөр өттү. Бирок баары жанталашып тиричилик үчүн аракет кыласың да. Мен бир соода саатка чыкканга мен эч кандай мүмкүнчүлүк жок эле. Ошо иштедим. Мектепте иштеп атсам эч айлык тийбейт. Ошондо 3-4 айлап айлык тийбейт да. Аябай кыйналып бир күн бир дос жолугуп калды. Өкө сүйлөштүр, ал филармонияда иштейт эле. Кыйналбай филармонияга кирип албайсыңбы? Мен сурап калдым да, айлык тийбейт, сен убагында бизге убагында берет деди. Кетсе бир 5-6 күн 10 күн кечигет берет убагында эле. Анан жанагындай концерттер чыгып турат бизге. Барып бырдап бизге тыйынтып чыгарып турат. Продукты чыгып калат кээде дейт. Бизге эле кирип албайсыңбы? Ой, алам мен, алат да сени басып жүр. Алга чейин багы атамдын сөзүн угуп мен филармонияда иштебейм дечим. Атам мынча айтты да мен, балам, сен суранат ушу артист болбой эле койчу балам деди. Оон чыгара бер, бирок артист болбой. Оон чыгара бер, башка кесип тандап, башка кесип нерсе бол. Бирок оон чыгара бер, чыгармачылык иштей бер, бирок артист болуп иштебей эле койчу дечи да. Ошо менен көгөрүп артист болбой жүрдүм да, филармонияга барбай. Анан ошондон турмуш кыстап барбадымбы? Барсам эле жырап калбадым, арчаны айдып алам. Аяктан бияктан той тамаша же болсо концерттер чыгат мындай. Тыйын чупур чыгып калат. Айлык деле күтпөй калдык көп. Сону турбай анан филармонияда иштеп калдым жөн. Анан төөлүгү жок атакты эч ким төөлүктүү кылып кармай албайт дегениңиз бар да сиздинчи. Ушинтип айткан сөзүңүз бар деп атасың да. Сиздерге атактуулук, популярдуулук кандай келди, кандай көтөрдүңүздөр? Анан кандай кеткенин кандай көтөрдүңүздөр? Эми ал атак даңкты эңсегенде атактан кандай болуп келет аны билбейм мен. Мен атактан ошо ойлой келгем да. Эми азыр мен канчалык атак даңк бар мен билбейм мен. Мен дагы деле андай кээде мени көрүп мактаса уялам. Туй ашыр жүрдү. Дооруңуздар жүрдү да баары бирчи, ар гүлүк күнүндө тулпар тушунда дегендей. Ошондо деле ушул эле акалда болсом керек мен. Чын айткандачы. Ушундай эле акалда болсом керек. Анан чырмачыл адамдын жан дүйнөсү бул адам өзү бир эле чырмачыл эмес, өзү дүйнөдө миллиарддан адам бар да, мынча миллиард деп айтпай эле койчу мен аны таксам. Ошолордун бири да бирине окшобойт. Укансыңбы? Мына жаратылыштын улуулугу, көрдүңбү? Жараткандын улуулугу деп койсо да болот да. Жаратылыштын улуулугу мына. Эч качан окшобойт экен. Мен чырмачылдар биз ушундайбыз деген да болбойт. Мен ушундаймын, мисалы үчүн, мен ушу анча-мынча жакындашып келет кээ бир чырмачылдардын жан дүйнөсүнө. Анча-мынча жакшы отурганда эски досторум көрсөм, кичинеден сепетим келип кетет. Көрдүңбү? Ал кичине сепет кийин ал кичине көбөйөт. Кичине көбөйгөндө эми аша чабып мындай нерсе болосун. Ошондо адам жаңылып жазасын, анан ысык сутту көрөсүн. Ошонун баары жолу кирип, багажы болот. Анан кайсы чыгарманы чыкса жакшы удачный чыгат. Мисалы үчүн. Бул бир вариант да. Сиздин чыгармаларыңызды, негизи эле чыгармачылыгыңызды оончулар, композиторлор мактайт да. Бирок сиз ошол мактоолорду өзүңүзгө ыра көрбөйсүзбү же кабыл албайсызбы? Же өзүңүзгө өтө эле сын көз караш менен карайсызбы? Кандай бул?
Жок, сын көзбөш мен деле карабайм. Ал мактоолорду угуп деле жыргабайм. Чын айткандачы, мага наоборот, мен бир нерсе азыр эсиме кылт эте түшө калды. Мен жаңы оюн чыгарып баштаганымда, албетте мындай жөнөкөй элдик каларга жакын ушундайларды чыгара баштаган. Бирок жагымдуу болчу, жакшы чыгарышсың дешчү болчу. Андайлардын бирөөсүнө каркырам ошо. Жана эне жөндөрлөрүн чыгаргандар бар. Анан Нурбек ырдайм деп жүргөнлөр бар, мен ырдабай калгам. Нурбек балам ырдайм деп жүргөнлөр бар. Андан бирок ушу жаңы баштаган бир жолу ушул эсиме кетпейт да. Мен кийин ойлодум да, ошону ушинтип айттым эле депчи. Мен ошондой оон чыгарам, оончулардын өздөрүн таң калтырам деп. Ушинтип бир айтып алганым эсимде да. Ошого аракет кылчумун. Анткени тигинин сөзүн угуп, мунун сөзүн угуп, мен ойлонот элем, жыйынтык чыгат эле. Ойлон, оон чыныгы жакшы оон болуш үчүн бирөөнүн оonu окшобош керек. Ал болсо таң калтыра турган болуш керек. Же билинбей мынтип бирөөнүн оондар болбош керек деген ошондой эле балалык кезимдеги максат. Бирок Түгелбай Казактын айткан сөзү бар мен жөнүндө эле жаңы. Бирөөгө көрөңгөсү көбүрөөк болуп калат экен, бирөөсүнүкү азыраак болуп калат экен. Мен оондорум аз эле негизи, бир 10-15-20 мындай элге ырдалып, ырдап тартынбай ырдалып жүргөн, элдер алкарган ырлар, биригип баш аяк чанан көп, анын баары жоомузса 40тайга жетсе керек, 40-50ге. Бирок мен андай каалабайм да. Оон чыгарым деп эле анан баягы ырдай берсең болбойт го дейм. Анан ошол максатыңызга жеттиңизби? Кийин ойлосом ошо элдер мына оончулардын баары мени сүйүп жакшырышып көрүшпөдү. Композиторлор эле оондор эле жакшы молодец деп. Кийин ошол оюм эсиме түштү. Чындап эле мен таңылдырган экенмин дедим. Кээ бир азыр жаштар азыр эле таң калам мен. Кичине эле аты чыгыпса баарга бираз эле төрдү барып элешет го. Ашыкча баягы ошолор мына атактан ойлошуп жүргөн адамдар деп ойлойсуң да. Анан уулуңуз дагы оон жаратып жүрөт, ушул музыка жаатында жүрөт. Ошол оондоруна токтолсоңуз, сизден менин оондорума ата катары эмес, оончу катары пикириңизди айтыңыз деп айтабы? Албетте, эми баягы мага биринчи эле уктурат да. Биринчи үй бүлөсүн угат, анан кийин мага чалат, ата мен ушундай оон чыгардым. Жөнөтөт угам. Мен түшүнбөй калып дагы кайталап угам. Мен түшүнбөй калдым, сабыр кылып туруп угайын да, 2-3 күн угайын. 10 күн угам же 1 жума угам же 2 күн 3 күн угам кээде. Анан өзү жакшы оон кичирээк жетет адамгачы. Жеңил оон замат деле жетет. Анан эми мен оончу катары көз караш менен эле мактайм, уулум катары деле мактагандан мактабай жүрөм да, ошон үчүн да көп пиар кылбайм уулумчу, айтып дебейм көп. Бирок сүйүнөсүз сиз. Бирок сүйүнөм да, албетте ичине сүйүнөм дагы, аманчылыгын тилейм да. Мен атасымын да дегени. Кудай ушул тынчыман болсо экен, бөөдө кырсыкка кабылбаса экен, кокустуктардан аман болсо экен. Мен ушу тилегим ошо оончу катары да, атасы катары деле. Атасы катары деле мен начар оондорум болбойт уят демекмин мен. Действительно жакшы да оон. Чындыгында жакшы оондор. Маселен, кээде мынтип кыялданып жүрөм, буюрса концерт берсем. Ушу микрофондон чугалтып балам кошуп чыгарып турчу, мына мисалы үчүн Манас Алымбаевдин сөзүн жазган Сентябрь деген. Сентябрь ийениңди тосчу солуктайын. Саргайып, сен да мен да баратабыз. Биз качан март апрель майга окшоп, ажайып жашыл дүйнө жаратабыз. Карачы да сөз менен оондун көрдүң журулушкан. Концерт берсеңиз өзүңүз ошол ырын ырдап берейин дейсизби? Жөн эле без микрофон мага балама чыгып туруп мына оон угуп көрүңүздарчы деп бир куплетин ырдап койсом дейм да. Сон бир жакшы бир чыгарма сураналыбы? Анан эфирибизди жыйынтыктайлы. Бул Молдобагыш Сарыбай уулу деген жазган Жеңи жоктун замандашы болгон экен. Бул киши жөнүндө историясы өтө чоң. Бул ошол Сибирге айдалган ошол убакта өзүнүн ошо замандашы экен, үзөңгүлөш досу болгон экен. Бул ошол убакыттын билимдүү жазма акыны болгон экен. Анын араб тамгасы менен ушулар калыптыр. Өзү молдо болгон үчүн жалаң насыят ырларын жазган, арасынан бир ушул
Сабирхан деп ошо өзүнүн жубайынан алган экен. Сабирханга жаңы үйлөнгөндө эле ошол кезде Октябрь СС курулуп, НКВД деген балык пайда болуп калган, азыркы СМГ. Ошол жерде иштеген бирөө дагы ашык болуп жүргөн экен да, айылдаш ошо Сабирхан. Аны тартып алып, бул Молдобашты Сибирге айдатып, баягы басмачылар байланышы болгон деп, анан өзүнүн аялын алып ажыратып алат да. Анан бул ар кандай чуда жазган ырлар экен. Анан ошол кишинин атынан бир фонд ачылып, неберелер ачып, Китебин академиялыктан таап которушуп, Омар Сооронуп которуп, анан Абак Тептери деген ат менен чыккан. Арасында бир сүйжөндөр бар экен, ошо Обон Чарбе деп мага кайрылышкан. Анан мен ушуну чыгаргам. Калган ырлар бүт насыят ырлары. Анан бул ар кандай чуда жазган үчүн бир мазмунду, бир маанинде эле берет. Болгон ашыктык терме деп койдум. Ашыктык дастаны. Анткени ар бир чуда жазылган ыр. Анан ошол кишинин тагдырын ойлоп элестетип, кыйналып аткан, ыйлап атканын эстеп, анан ушуну чыгаргам. Аны чоң толук айтканда узак, андан бир баласы калган экен боюмда. Ал балдар да өзбек болуп кетиптир, Өзбекстандын Какарайтал неме ошол айыл. Алар да чакырышкан, бала чака неберелерин келген, улгайып калган киши экен баласы деле. Ошондо өздөрүндө апасы айтып кеткен экен, сенин балам атаң Аксыдан Молдобаш деген болот, билип ал деп. Ошону карап берейин да. Бирок аз узунураак чыдап койсуңар да. Ай толукшу асманда ve толгондугун айтайын, адамда сүйүү бир жолуна болгондугун айтайын, ашыктыктын алтын кушу коңгондугун айтайын, ашыктык иштин алтын кушу коңгондугун айтайын, күн балкылдап көк менен толгондугун айтайын, кишиде тулуга сүйүүгө болгондугун айтайын, кызыктыктын күмүш кушу коңгондугун айтайын, кызыктык иштин күмүш кушу коңгондугун айтайын. Алын кыпшак айылына көп каттады максадыр, купшырайын келтирип көп мактады максадыр, келегин тегиздей төп мактады максадыр, келегин тегиздей төп мактады максадыр. Аргын мактап самылайыга айчылып жолго мингим бар, Айперидей сулууну аманат жанго сүйгүм бар, айда келбес жаштыктын абыдан дору сүйгүм бар, айда бир келбес жаштыктын абыдан дору сүйгүм бар, күлүгүм тапсам жерине күнчүлүк жерге мингим бар, күнперидей сулууну куп берилип сүйгүм бар, күндө келбес жаштыктын күлпөттө дору сүйгүм бар, күндө бир келбес жаштыктын күлпөттө дору сүйгүм бар. Алтын болуп акшымган айлантып колгон алгым бар, адырда кызыл түлүккө акырын барып салгым бар, алдымдан чыксаң ойт берип алдым деп шынтеп калдым бар, алдымдан чыксаң ойт берип алдым деп шынтеп калдым бар. Жарашыктуу түндөйүм, иштеги жашаган перинин кызы күндөйүм, иштеги жашаган перинин кызы күндөйүм, барып калсам үйүнө баш бакканын кантейин, көпчүлүккө билдирбей каш какканын кантейин, байкамаксан болсом дагы болгудай эмес анчейин, байкамаксан болсом дагы болгудай эмес анчейин. Боз үйдүн ачпаганын камтейин, кар баласта байлосун таппаганын камтейин, уктап кеткен экен деп аттанганын камтейин, уктап кеткен экен деп аттанганын камтейин.
сүйіктім сенің сыныңын. Айламды жүрім таба албайдан айтқанда саға шүрінді. Айламды жүрім таба албайдан айтқанда саға шүрінді. Ақшын қарсы алсам өрбекің айланып ұшып алған жоқ. Азабы күшті сүйінуде ар сөзімді жалған жоқ. Айланып өттей жаштығы маған сені арман қалған жоқ. Айланып өттей жаштығы маған сені арман қалған жоқ. Көкшім қарсы алсам мақпылдей бөкеліп ұшып алған жоқ. Бүйтіп күштің ашық дүлей гүл сөзімді жалған жоқ. Қарматпады жаштық кез аған сені арман қалған жоқ. Қарматпай кетті о жаштық кез аған сені арман қалған жоқ. Ан сені арман қалған жоқ. Сені арман қалған жоқ. Бар болуңуз, чыгармачылык ийгилик, бийиктик каалайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.